Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Жакынкы чыгыштагы акыркы маалыматтар менен тааныштыруубузду улантмакчыбыз. Бүгүн Израилдин түштүгүндөгү Бейрак Шейве шаарында ирандык ракеталардын аткылоосу болду. Бир аз убакыт мурда эле. Муну массалык маалымат каражаттары айтып жатат. 7 кабат имаратка тийген жаңылган октун натыйжасында 4 адам кайтыш болуп, 3 адам оор жаракат алып, 7 адам жеңил жаракат менен кайрылгандыгын жана ошол эле мезгилде Ирандын борбору Тегеранды Израилдик ок атуулардын натыйжасында ирандык ядерщик окумуштуу кайтыш болгондугу кабарланды. Ушул окуялар бүгүн эртең менен Американын президенти Дональд Трамптын согуш токтоду, тынчтык орноду деген сүйүнүчтүү кабарынан кийин болуп жатат. Анда Американын президенти айтты эле, Израиль тараптагы, Иран тараптагы бир моментте кайрылып, экөө тең согушту токтотуу ниеттери бар экендигин, тынчтык орнотуу ниеттери бар экендигин айтып, бир сыйра келишимге келишкендиктерин жана бул келишим 24 сааттан кийин күчүнө кире тургандыгын кабарлаган. Бирок андан мурдараак Америка Кошмо Штаттары Ирандагы уран байытуучу лабораторияларды бомбалагандыгы баарыбызга белгилүү. Бул керек болсо ошол 3-чү дүйнөлүк согуштун башталышы деп дагы коңгуроо кагып жиберишкен. Буга болсо албетте ирандыктар 23-нөн 24-үнө караган түнү жооп кылып, жакынкы чыгыштагы америкалык базаларды аткылашкан. Тагыраак айтканда, Катар мамлекетиндеги америкалык авиа базасына 10 ракеталык аткылоо болсо, анын 6оосу таамай тийген. Бирок адам өмүрлөрүнө зыян келген эмес. Ошондой эле ушул кырдаалдан чочулашкан ирандык качкындар Азербайжандын чегарасына жана Туркиянын чегарасына топтолуп калышкандыктары айтылууда. Ошол эле мезгилде Израилден дагы качкындар чегара аймактарына топтолуп калышкандыктары кабарланууда. Мына ушул окуялардын фонунда ушул кырдаалды жаратып жаткан тараптардын башчылары дагы кайсы бир деңгээлде жоопкерчиликти сезип, аламатты андан ары улантпоону, тынчтыкты орнотууга аракет кылып жаткандыктары Дональд Трамптын айтканынан белгилүү болуп турат. Тезирээк тынчтык орногондугу бул жалпы адамзатка утуш болмок деп ойлойбуз. Жакынкы чыгыштагы кабарларды тааныштыруубузду уланта бермекчибиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.